Biz hazır Reyna Kenç'tin Qoçqoрлоруна geldik. Araşan Qoçqoрлор. Ээс Айбек Байке интервью беріп өтат. Бізге бұл жақтан Алымқожаев Аманбек Эмилович ағабыз. Скөл облысының Арашан ет жана май бағытында қойлордың сіз өкілі. Мындайша айтқанда жамааттын төрағасы. Жамааттын төрағасы. Жамааттын Скөл облысының координаторыбыз. Скөл облысының. Жүріңізші, негізі сіз бұл тараптағы Qoçqoрлорду бүтеле білсеңіз керек. Билебиз. Эми Qoçqor жагынан чүйдө эмне Qoçqor бар, Таласта эмне Qoçqor бар, Көлдө эмне Qoçqor бар, эми баягы ошого кызыгып, ошо кызыгып арттыргандайын баарын билебиз. Айбек Байке өзү бул жакта. Айбек өзү интервью берип атат. Айбек Байкенин кайсы Qoçqoрлор атактуу? Мисалы, жакшы Qoçqoрлору мына ушул Qoçqoрлор да турабы азыр? Колунда бір Qoçqoрлор. Бул жерде Айбекте азыр мына уруктук асыл тукум Арашан койлорунун Qoçqoрлору азыр ушул мезгилде Айбекте Рейна Kenç асыл тукум чарбасында куут мезгили жүрүп атат. Бул жерде 80-й Qoçqorдун балдары бар экөө. Могу кызыл Qoçqor менен аркы кара Qoçqor 80. Кайсы булбу? Муну менен жок, тиги Сары Өзөн. Бул сар, могу. Сары Өзөн. Сары Өзөн аты. Сары Өзөн аты. Бул кызыл Qoçqor, алды кара Qoçqor 80-дин баласы. Аркы Сары Өзөн. Кличкасы кандай? Кличкасын эсимде жок. Бул мына могу Qoçqor Крузак деген Qoçqor. Жаштары канча болду экен эми? Жаштары 4 жаштыктар, 2 жаштыктар бар бул жерде. Аркы Мухаммед акадан келген Qoçqor кара. Могу кара Qoçqorбу? Могу кара Qoçqor. Ушул 5 Qoçqor азыр Айбекте койлорун куудуруп, ушул Qoçqorдон быйыл төл болот, Кудай буйрса. Жана өзү да айтты да, ушу 450 койго 5 Qoçqor коёмун. 5өөсүн экөөсү кара, 3өөсү кызыл болот деди. Булар эми Кыргызстан боюнча өтө атактуу Qoçqorдун тукумдарынан балдары да. Бул жанагы 80 деген Qoçqor, мына могу Сары Өзөн 80 баласы, бул кара 80 баласы. Ортодогу экөө. Ортодогу экөө. Бул өркүттү го. Бул Мухаммед акадан келген. Жашы канча болду экен? Бул жашы 2 жаштык бул. 2 жаш. 2 жаш. Азыр куутта. Куутта. Эти качып турат экен, Азыр куутта булар иштеп атат да. Күндүзү кургак тойтта турат, түнкүсүн койго кошулат. Арашанга толук жооп берет да. Жооп берет. Бүт жобосу менен Арашанга жооп берет. Моун бою 1 метр 2 сантиметрби ошондой болуш керек. 1 метр 3 сантиметр ошондой могу кызылдыкы, Крузактыкы. Негизи Арашан десе элдер азыр деле Гисар деп ойлоп келет. Азыр Гисар менен Арашанды толук эмнеси менен айырмаласа болот? Гисар менен Арашандын толук айырмачылыгы сырткы келбети. Сырткы келбети биринчиден. Экинчиден бунун Арашан өтө жотолуу келет. Сөөк саактуу, салмактуу, анан сулуулугу менен айырмаланат. Кулактары да узун, Кулактары узун. Кулактары бери дегенде бир 20 сантиметр чыгат. Могу мына просто бай чоң Qoçqor болгон үчүн, баштары чоң болгон үчүн кулак кичинекей көрүнүп атат. А так өлчөсө 20 сантиметрликтер бери дегенде. Азыр эми Арашандын арасында кайсы өң популярдуу? Арашандын арасында азыр мына ушул светло-рыжий деп коебуз, ушул кызыл өң, кызыл менен кара. Основной приоритет кызылга берилип атат азыр. Демек Арашан дегенде азыр көпчүлүк бөлүгүн демек кызыл менен кара түзүп атат. Кызыл менен кара түзүп атат. Эми бунун арасында сизый бар, бурый бар, баягы энелик аталык жагынан кандай куутка кирип калган генетикасында бар. Бирок тажиктер менен айырмачылыгы биздин койлор, биздин Qoçqoрлор азыр өтө салмактуу, көлөмдүү. Анан узундугу боюнча да, тууралыгы боюнча да, бийиктиги боюнча да өтө чоң айырмада да. Өтө чоң айырмада. Бул эт жана май багытында Орто Азиядагы эң чоң көлөмдүү койлор. Афган койлорунун артта калды да. Афган койлору узундугу боюнча, бийиктиги боюнча биздики менен тең келет, бирок афгандарда салмак жок. Ичкерээк келет. Салмак жок, тууралжын эмес да. Ошондо бул уже толук документтеринен алды, бүттү, толугу менен Арашан азыр. Азыр толук кандуу Арашан 15 апрелде Айыл чарба жана региондорду өнүктүрүү министрлиги официально каттаган. 18 сентябрда Кара Балтада Акбашат айылында чоң
выставка өткөздүк, презентация кылдык, толук кандуу азыр Арашан болуп катталды. Ага биз дагы бар көп болду. Сиздер да көп болгонсуздар, баарыңыздар келгенсиздер. Ошол жерде чоң выставка өткөздүк. Ошол выставканын негизинде презентация өткөздүк. Официально толук кандуу азыр Арашан болуп катталды. Азыр эми бир гана булар көлөмдөн эмес, баа жагынан да бүт артта калдырды окшойт. Баа жагынан азыр Асыл тукум жылкыларды да кууп жетти окшойт баалары. Өттү го, мисалы үчүн ар бир эле жылкы $15,000, $10,000, $30,000, $40,000 болгон жери жок. Мына өткөндө выставкадан кийин Тимур Байкенин Фокс деген кочкор бар эле, ошого казак бир туугандар келип, жамаат келип $50,000 берсе бербеди, сатылбайт деп. Мына ошондой баалар болуп атат азыр. Ошол казак бир туугандар да бизден аталык жагын бизден алып кетип атат. Биздин кочкорлорду алып кетип атат өзлөрүнүн койлоруна. Мисалы Кубаныч Мыктыбаев. Өзү деле айтып келе жатат. Бизден бир менин билишим боюнча бир 6-7 кочкорду алып кеткен билем мен. Бизден эң биринчи дегенде Кубаныч Гулливер деген кочкорду алган, Штормду алды, Миллионду алды, көп кочкорлорду алды да Кубаныч. Жанак Миллионду дагы $30,000 ошол киши алып кетти. Кубаныч казак элинин, казак бир туугандардын өтө күчтүү чыгаан селекционерлеринин бири. Именно ушул багытта катуу иш алып барып атат. Ошол себептен жакшы кочкорлорду, жакшы татыктуу бааларды берип аткан ошо казак бир туугандар. Корабль да ошол кишиге кеткен, анан жок болду. Корабльда эми корабльдин линиясын алып келсек, красавчиктин линиясы, корабльдин линиясы өтө тукумдуу кочкор болгон үчүн Кыргызстандын бүт жеринде бар да, өтө талас чүй көлдө. Бул эми Арашанды дээрлик кайсы региондон көп байкастырсак болот азыркы? Дээрлик Арашандын 3 область официально бантировкага катышканбыз. Бул Чүй кылаасы, Чүй облусу, Көл, Ысык көл облусу, анан Талас облусу. Ошол Арашан жаңы кой түрү ушул 3 областтан чыккан. Ошон үчүн бул 3 областтан чыккан койлор 3 типке бөлүнөт. Арашан Исыккульский тип, Арашан Таласский тип, Арашан Чуйский тип болуп бөлүнөт. Эмне үчүн 3 типке бөлүнүп калды бул? Себеби жердин шарты климатына жараша да. Демек бой келбетиненби же эттүүлүгүнөн, өзүн алып жүрүшүнөнбү? Жок, анын единственный жүндөн айырмачылык болуп калып атат. Анткени биз жак мына көл жак мына азыр Ак Суу районунда туруп атат. Биз жак суук, кар, кыш 6 айга созулат. Ошол себептен бул кылдын астынан подпушек чыгат. Тыбыттап кетет да. Ошол себептен айырмачылыгы ошол эле. Бөлөк эч кандай айырмачылык жок. Ошо. Атта бой келбеттерден бой келбетинен, сырткы экстерьеринен эч кандай айырма жок. Болду. Кочкорлор. Кочкорлорду карап коюңуздар. Илгери мындай кочкор көргөн эмеспиз. Хорошо, да. Хорошо. Булардын бир артыкчылыгы жайыгышы таладагы Просто брутально. бая орусча айтканда подножный корм деп коебуз. Жайыгышы талаада жүрөт да. Азыр мына Айбек Бекенин койлорунун өзү көп болдук. Жайыгышы ушул жакта жүрөт экен. Рамис Байкеники ошондой мен билгендерден. Эми бизде мисалы үчүн менин өзүм да аз кичинекей чарбам бар. Меники да жайыгышы тоодо да, талаада. Жазда жайлоого, жазда жайлоого сыртка барат. Жазда күздө болуп, кышында жайыт менен чыгат. Жаз туут. Эрте жазда туут башталат. А за пределами республики? Эми мындай Аманбеке, бул жакка өтүп алыңыз. Акыркы суроо болсун бизден. Эми Арашандын келечеги кандай болот? Бизде чет өлкөгө тарап кетиши кандай? Же болбосо өзүбүздүн региондо канчалык өнүгөт? Же болбосо өзүңүздөрдүн планыңыздар кандай? Биринчи Кыргызстан ичинде көбөйтө алуубу? Же азыртан эле чет өлкөлөргө жайылтуубу? Эми Арашандын саясаты биринчиден өзүбүздү өөрчүтүү, экинчиден чет өлкөгө жайылтуу. Бая Арашан коюн мекени Кыргызстан экени далилденип берилди да. Далилденип берилди. Мисалы үчүн казак бир туугандар азыр четке кетип аткандар, сатылып аткандар өтө көп. Ошондо аталык кочкорлор кетип атат, основной эркектери. Арашан мекени Кыргызстан экени далилденип берилди да.
Бу тажик туугандар менен кандай болуп атат азыр эми? Эми тажик туугандар менен кичине пикир келишпестик болуп атат. Эми баягы бирок тажик туугандар менен айырмачылыгы азыр койдун көрүнүшү тажикстандык менен өтө чоң айырмачылык бар да. Ошодон азыр эми Тажикстандагы өздөрү официалдуу түрдө кабыл алды окшойт. Же мойнуна алды дегендей. Орой тил менен айтканда. Эми мисалы үчүн алар кабыл албайбы, бирок дүйнө жүзүндөгү мал сүйүүчүлөр, кой сүйүүчүлөр коомчулугу кабыл алып атат да. Арашан породасын кабыл алып атат. Туугандар, көрдүңүздөр. Рейна кенчтин кочкорлоруна келдик, Айбек байкен. Чарбасына ийгилик эми. Ийгилик, келечеги кең болсун. Ушул жерден Айбектен мына канча мээнеттенип, ушуну селекция кылып, канча жылдан бери өөрчүтүп келүүнүн үстүндө мына Айбек мырза өзү турат. Ушул жерден атактуу кочкорлор чыккан. Мына азыр дагы Кудай буйруса ошонун үстүндө ар бир жеке ишкерби, жеке фермерби ушунун селекциянын үстүндө катуу иш алып барууда да. Болду. Рахмат Аманбеке. Ассаламу алейкум. Иштериңизге ийгилик, үй бүлөңүзгө тынчтык жана каалайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү. Рахмат.